Туугандар, ассаламу алейкум. 4 бөлмөлүү батир издеп жаткан болсоңуз, видеону аягына чейин көрүңүз. Мощный сонун вариант чыгып атат. Бул сатылып жаткан батир Ош шаарында Анар кичөрөөнүндө жайгашкан. Анардан баардык издейт да, бизге дайыма Анарда барбы, Төлөкөндө барбы деп сурай беришет. Сиздер оюңуздарды комментарий жазып кетсеңиздер болот. Сатылып жаткан батир 3-кабатта, жалпы аянты 88 квадрат метр, баасы болсо $84.000 дейилип жатат. Нак эсептегенге дагы уступкасы бар. Кетти кандай эмесе сиздерге батирдин видео презентациясын кылып берели. Туугандар, сатылып жаткан батир мына ушул тараптагы биздин сол тарабыбыздагы дом. Так, бул жер жаш балдар ойной турган аянтчасы экен. Бул эми ушундай территориясы. Миллион магазин бар. Ошол миллион магазинден бир аз өтүп туруп, сол тарапка киргениңизде мына ушул домдордун арасында. Мына ушул домдо. Айтып кетчү нерсе туугандар, бул жакта жашаган ээси айтып атат. Укам, бул жердеги соседтер өтө жакшы адамдар. Мен ушул жерде канча жыл жашадым. Бир дагы уруш, талаш, урулуп, андай нерселер болгон эмес дейт. Баардыгы бири-бирин сыйлап, сонун жашайбыз дейт. То есть, үй алардан мурда кошуна ал деген бир сөз бар го, туурабы? Ошол сөздүн фактын айтты да. Туугандар, биз мына 3-кабатка көтөрүлдүк. Бисмиллахиррахманиррахим деп кирели. Киргенде бул жер прихожий. Планировкасы өзгөчө экен. Чындыгында батир өтө кенен 88 квадрат метр. Бул жерде кылына турган жумуштардан мыналардын краскасын, түстөрүн өзгөртүп койсоңуздар болду экен. Анткени көрүп атасыздар мындай тегиз аккуратный болуп ремонт болгон да. Бул комнат зал. Экинчи зал экен, 2 спальня родительский, бирөөсү жаш балдар бөлмөсү. Мына бул жак зал. Туугандар, ушул сол тараптан баштайлы. Бул жак кухня, санузел, бул жер кладовка, буюмдарыңызды кое турган жер. Бул жак ванная комната. Нерден свет көрсөңүз, жок, лампочканы алмаштырыш керек экен. Ушул комнатадан баштайлы. Бисмилlah. Караңыздар, кандай кенен, туугандар. Мына потолоктун жумуштарынан да көңүл бурдум да. Усталар действительно мындай сонун күчтүү усталар экен. Тегиз кылган да. 2 балкону бар. Бул жакта мына бул жер негизи балкон эмес, лоджия болуп аталат. Лоджиянын ичи утеплять этилген, то есть утеплитель бар. Жылуу болот батириңиз. Анан бул батирди көрдүңүздөр, не угловой. Угул тарапта эмес да. Так, экинчи бөлмө бул жаш балдар бөлмөсү. Караңыздар, жаш балдар бөлмөсүнө сонун стол стулдарды коюп койгон да. Мына дивандары да бар экен. Айнектер полностью пластика болгон. Отоплениялары алюминий экен туугандар. Анан турбалары пластикага алмашкан. Так. Бул бир жаш балдар бөлмөсү болду. Bundan чыккандан кийин бул жер болсо ата-энелер бөлмөсү. Ортого родительский спальняны коесуздар, болду. Анан бул жака шкаф коюп койсоңуздар болот экен. Анан мынандай нерселер турат го. Бул ар бир комнатанын обойлору подкраска, то есть краска кылсаңыз боло турган экен да. Азыркы учурда краскалардын өтө жакшы сонун түрлөрү чыгып кеткен. Негизи адамдардын көбү только краска кылып атат. Азыр обой көп чаппай коюшту. Так, эми кийинки чоң залга кирели. Основной чоң залы. Караңыздар, кандай кенен. Мына дивандар калат туугандар. Булар эми мыналар кетет. Мына, караңыздар. Так, бул балкон. Лоджиясы, экинчи лоджия. Бул жакта эле мына утеплять этилген, то есть утеплитель бар, суук кирбейт бул жака. Айнектери пластика, бул жактыкы да пластика, полностью пластика болгон. Так, эми кухнясы. Так, мына кухня. Кухонный гарнитуру бар экен. Бул жакта фильтри да бар экен. Бул азыркы учурда иштебей атат. Бир сыйра текшертип коюш керек экен. Сууну өчүрбөптү. Напорду көрүп атасыздар кандай. Сонун. Холодильниктер калат. Бул ушулардын баардыгы калат. Газы бар, жана пломбасы жайында. Көрдүңүздөр.
Бул кухня болду. Кухня деле кенен айнеги пластика болгон. Кухнядан чыккандан кийин бул жагы ванный комната. Мына бул ваннасы. Ванна кенен турбалар полностью пластикага алмашкан. Мына ушул жактан алмашыптыр. Көрдүңүздөр. Мындай зуу жок. Ваннаны билесиздер көбүнчө баягы жакшы эмес болсо материалы сууну жандырсаңыз шум болуп кетет да. Так эми ажатканан турбалар полностью алмашыптыр. Көрүп атасыздар. Пластикага. Бул жакта деле бойлер коюп тургандар. Бул адашпасам кухняга деле уланган. Ажатканасы. Бул жерден түз бул жерге кире турган болсок, туугандар, бул кладовкасы да сиздердин керексиз буюмдарыңыздарды кое турган жери. Туугандар, батирди көрдүңүздөр. Бул батир Ош шаарында Анар Кичи районунда жайгашкан. Дом өзү 5 кабаттуу сатылып жаткан батир 3-кабатта. Жалпы аянты балкондору менен 88 квадрат метр туугандар. Баасы $84,000 deyilip жатат. Дагы уступкасы болот. Нак эсептеген адамга дагы уступка кылып берилет. Батирди көрүңүздөр. Батир сонун, домдагы сонун, жашоочулары сонун.